Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз болсо органика мол түшүм булагы темасынын алкагында сөз кылабыз. Бүгүн студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын айыл чарбасынын мыктысы Илимпоз Райхан Салиева эжекебиз конокто. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылар. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Ушул бүгүнкү күндө Кыргыз айыл чарбасында органикалык жер семирткичтер канчалык деңгээлде актуалдуу эже? Биздин Кыргызстандын айыл чарбасында органиканын орду айрыкча быйылкы жылда абдан жогорку деңгээлге жетти десем мен жаңылышпайм да. Себеби азыр ушул күндө Кыргызстан боюнча 1,5 миллион эл сөйөлжан багып, биогумус чыгарып, өздөрү таза органикалык жер семирткичтер менен тамактанышып, жердин гумусун көтөрүп, абдан эбегейси жакшы салымдарын кошуп, иштеп немеге жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. Дагы ушул органиканын ушунчалык быйылкы жылда тез ылдамдык менен өсүшүгө себеп биздин айыл чарбага болгон көз караш. Айыл чарбаны реформалоо боюнча президенттин баягы айыл чарбага көп мөөнөттүк жылда кредиттерди бергендиги, проценттик кредиттерди бергендиги абдан жакшы дыйкандарга жакшы өзүнүн эбегейси чоң немесини берип, эч качан Кыргызстан тарыхында болгон эффектүүлүктү айыл чарбанын өнүгүшүгө өздөрүнүн салымын кошту. Ошол сыңар эле биздин органиктер дагы ошол 5% жок. Көп жылдык мөөнөттөгү кредиттерди алып, сөйөлжандарды багышып, абдан Кыргызстанда азыр рекорд коюп, жарык кеткен чагылгандай болуп, Европада бир караан жүрөт, бу караан капитализм карааныдыр дегендей, азыр Европада бир караан жүрөт, бул органиканын карааны да абдан жакшы өнүгүү болуп атат. Көлөм дагы абдан чоң көлөмгө жетти. Жок дегенде эле бир үй бүлөдө азыр күндө 1 тоннадан ашуун сөйөлжан, миллиондогон немедеги миллиарддаган сандагы немелери бар да. Биз азыр чет өлкөгө экспортканга дапа даярбыз. Кыргызстан органикалык жер семирткичтерди, биогумусту чет өлкөгө чыгарганга даяр болуп калдык десек, мен адыс катары жаңылышпайм. Ушул биз билебиз, ушул сиз көп жылдардан бери ушул эң алгачкылардан болуп, органикалык жер семирткичтерди элге, коомго таратууда өзгөчө сиздин салымыңыз чоң, эң алгачкы демилгени мына сиз көтөрүп чыккансыз, билебиз. Бүгүнкү күндө ушул биздин дыйкандарыбыз айыл чарба продукцияларын экспорттоодо дагы ушул органикалык заттарды колдонуу бүгүнкү күндө канчалык актуалдуу болуп атат? Суроо талап кандай болуп атат? Абдан орчундуу суроо берилди. Бул жерде биз немеге шериктеш мамлекеттерге таможня союзга өткөнбүз. Бул таможня союзда биздин өндүргөн айыл чарба продукцияларыбыз башка мамлекеттерге 5 мамлекетке өтүп атканда сөз түрдө лабораторияга анализге кирип туруп, курамында нитратсыз, бир дагы курамында нитраты жок, 100% талапка жооп берген биогумуска пышкан жер жемиштер болуш керек да. Эгерде курамында бир 2-3% химикатта чыгып кала турган болсо, бул дыйкандын эмеси эмгеги текке кетет да, лабораториядан өтпөй коет. Ошондуктан азыр бул стандарт дүйнөлүк стандартка жооп бере турган неме болуш керек, болуп атат. Бизде азыр Кыргызстанда эң көйгөйлүү маселе ушу чет өлкөгө өндүргөн продукцияларыбызды экспортко чыгарганда курамында нитраты көп азык түлүктөр көп чыгып да. Бул эч кандай эчимге неме жок, сыр эмес, ачык эле. Мына мындан 3-4 жыл алдын 60 вагон күрүчтү биз Белоруссияга сыртка чыгарганбыз. Ошондо лабораториядан абдан көп көлөмдө 4,5 эсе курамында нитрат менен чыгып, 60 вагон неме ошол жерде бүт күйдүрүлгөн да, жок болгон. Көргүлө канчалык бул химикаттын немеси таасири, бүт канча дыйкандар отуруп калыштылар да, банкрот болуп отуруп калышты. Ошончо эмгектери бүт текке кетти. Азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы дүйнөлүк стандартта биз жакында айыл чарба Кыргызстандын айыл чарбасы органикалык айыл чарбага өттү. Муну жарыя кылып айтышты чоңдор. Буга статус алынат, бүт дүйнө укту. Биз сөз түрдө энди органика менен иштешибиз керек да. Органика менен иштешмейинче бул неме өндүргөн продукцияларыбызды эч кайсы мамлекет албайт, ичиден химия чыккандан кийин албайт да. Лабораториялар иштеш керек жерлерде. Абдан муну дүйнөлүк масштабка чыгарганда көп көйгөйлөр бар.
жөн эле бул нерсени дүйнөгө неме кылып чыгарып бергенге бунун аракасында эрежелери, категориялары бар да. Мисалы үчүн биздин мына ушу быйылкы жылда Баткен областагы санстанциялар, ушу неме айыл чарба немесем карантин, ошондой немелери иштеш керек да. Немеге бул нерсени бүгүн же эртең эле болуп калат деген немеге биз немебиз да, алысыбыз да. Мына мен өзүмдүн немемде, иш тартибимде 45 жылда жарым чейрек кылым ичинде муну неме канча журналдарды жазып атабыз, канча илим иштерди жазып атабыз, канчалаган өмүрлөрүбүз кетип атат дегенде, муну бир тез эле ылдамдык менен кетип кетет дегенге биз алыс болушубуз керек. Муну тездетиш үчүн не кылыш керек? Эң биринчиден биздин жергиликтүү бийликтер жакшы иштеш керек. Айыл өкмөтү деген адистер чыгып дыйкан фермерлерге органикага өтөбүз деген бу дүйнөлүк аптан чоң бир көйгөй болуп атат. Биз дүйнөгө дүнө жүзү органика өтмөйүнчө биз жашоодон аркада калабыз да. Барган сайын кишилердин өмүрү азаят, бүт тирик организмдердин планетага чейинки организмдери ооруп, өмүрү азайып, медицинага болгон көз караш, аптекага болгон көз караш абдан курчуп кетет. Ошондуктан биринчиден биз жогортон сурабастыгыбыз керек. Эң төмөндөн айыл өкмөттөрдөгү агроном болуп турган кишилер сөзсүз түрдө иштеп бериш керек. Экинчиден өндүргөн продукцияны базарга алып чыкканда азыр коон тарыбыздарда 2 эсе 3 эсе нитраттар чыгып атат. Канчалаган коон дарбыздарга мен адыс катары көрүп атам. Баягы химикаттардан кызыл боекторду боеп ичиге куюп пишбаган дарбыздарга чыгарып атат. Аптан мындай нерсе кескин ушу 1 ай 2 айдын ичинде ушундай рекорд көйүп кетти да. Муну санстанция иштеш керек. Санстанция иштемейинче, көзөмөлдөө борборлор иштемейинче биз бул немеге куру сөз болуп калат да. Иштеш керек. Ар кимдин милдети өз милдетин аткарып отурган неме кишилер ошо органиканы алдыга сүргөнгө неме бериш керек, жардам бериш керек. Ошону менен катар эле жарандарда дагы ошого жараша суроо талапта болуш керек. Ар бир адам ушул кайсы бир товарды сатып алганда аны жакшылап сурап, текшерип, анан алса дурус болот, кандай дейсиз? Азыр эң туура маселе биринчи жарандын өзүгө адамдык ресурска көз каранды да. Адамдар менин оюмча азыр көпчүлүк немелер химиядан жата бүттү да. Базарга барып, мен халмен базарда ар жума күнү байкаймын да. Кыкка пиштыбы, бүйөгүмүзгө пишкыбы, органикабы. Эгерде сенин картошкаң органика болсо, 25тен сатып алган болсо, мен 35тен 40тан берем деген немелер болуп атат да. Себеби ошол химияга пишкан, минералдык жер семирткичке пишкан картошкаларды жеп, бир канча оорулар пайда болуп атат да. Ошону биз арзан экен деп 25 сомдон 20 сомдон алып туруп бир канча ооруларды алып келип бүт организмде бүт органдар ооруп атат да. Айрыкча боорду ушунчалык боорду эзип талкалап коюп атат да. Ошону биз билишибиз керек. Биринчиден ошону ар бир адам тамактанып атканда мен не жеп атамын, организмиме туура келеби, келбейби деген өзүгө бир сурооду берип туруп, анан тамактаныш керек да. Ушу немени мүмкүнчүлүгү барыча ушу минералдык зер семирткичтерге, селитрага, мочавинага жана башка химикаттарга болгон пишкан немелерди жебестик керек. Ошо химикаттарды жеп алып, отравление болуп же боор оорубасы көрүп атасыңар, толгон токойлор оорулар болуп кетти. Бүт баары биздин жашоо системабыз жеген тамак азык заттарга көз каранды да. Туура эмес тамактанып коюп атабыз, ошондой нитраттарды жеп койгондугубуздун кесебетиден бир канча ооруларга душар болуп атабыз. Ошон үчүн биздин узак жашообуз, медицинага болгон көз аптекаларын эмебиз өзүбүздүн колубузда. Өзүбүздүн колубузда, өзүбүз кылыш, ошону биз карашыбыз керек да. Мисалы үчүн 1 гектар жерге картошка эге турган болсок, биз селитра менен ошол керектүү минералдык жер семирткичтерден гектардан 25тен 30 тонна алынып аткан болсо, 1 гектар эмес 40 эле сотиктен бүйөгүмүз менен азыктандырып туруп, органикалык жер семирткичтер менен азыктандырып, ошо немеден 40 сотиктен 30 тонна, 40 тонна түшүм алганга толугу менен мүмкүнчүлүк бар. Фактталды, негизделди. Мунун көпчүлүк дыйкандар билишеттер.
Ошон үчүн аз гана саз гана деген кыргызда абдан жакшы сөз бар да, аз гана эгип ушунчалык биогумусту менен азыктандырып, органика менен азыктандырганга бизде узак жашоого мүмкүнчүлүк бар да. Мына чет өлкөлөрдө biz жакында Чолпон Атада бүткүл дүйнөлүк органика боюнча тренингтер өтүлдү. Италиядан Корло деген академик профессор келди. Перимден дагы бир аял киши келди. Дүйнө жүзү боюнча кандай органикага кирип кетишибиз керек, кандай кылганда оңой баскычтар менен өтүш керек, бүт эң баалуу кеп кеңештерин берип бизди үргөтүп, bir kança dıyıkan fermerlerdi dayardap, abdan jakşı seminar nime trening öttü. Bizi dayardap çıkardı desem dagı men hiç nime kılbayım da, жаңылышпаймын. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Биз бүгүн болсо органика мол түшүм булагы деген теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Эгерде ушул теманын алкагында сизде дагы кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, бизге экран астында WhatsApp номерлерибизге SMS билдирүүлөрдү, суроолоруңуздарды калтырыңыздар. Биз болсо сиздерге толук жооп алып берүү мүмкүнчүлүгүн түзүп жатабыз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Эже айтсаңыз, бүгүнкү күндө канча ушул ишкана сиздер менен ушул органикалык жер семирткичтерди колдонуу боюнча канча ишкана сиздер менен иш алып барып жатат? Немеде азыр ушул күндө мен Кыргызстан боюнча 6000ден ашуун дыйкан фермерлер, ошонун ичинен 50ден ашык компаниялар биз менен тыгыз байланышта иштеп, абдан жакшы иштешип ататтар. Көп көлөмдө биогумусту чыгарып атат, миңдеген тонна биогумустарды чыгарды, миллиарддаган триллион сандагы сөөлжандарды чыгарышып атат. Азыр немеге барсаң, абдан биздин Баткен областта дагы сөөлжан баккан биогумус чыгаргандар көбөйүп кетти. Жок дегенде, менде биогумусум жок дегенде 5 тонна биогумусу бар да. Бүт баары менен сүйлөшкөндө баардыгы укмуш түшүмдүүлүктү эбегейсиз тарыхта көрбөгөн даража немеде көрүнүштө түшүмдөрдү алып атабыз деп ушу кары картаңдардагы айтып өзүнүн ыраазычылыктарын билдиришип атат. Бул энди органикага өткөндө эч кандай көйгөй жок да кызым. Ар кимдин өз колунда. Өз колунда. Бүгүнкү күндө ушул биз билебиз, ар кандай ушул жергиликтүү жетекчилердин, сиздин колдооңуз астында көптөгөн семинарлар болуп өттү айыл жерлеринде. Анан ушундай жер семирткичтерди өстүрүп, үйүндө эле сатып жаткан жарандарыбыз да бар да, ушуну дагы бир бизнеске айлантып, өзүнчө жакырчылыктан чыккан үй бүлөлөр дагы болуп жатат да. Ошол боюнча токтоло кетсеңиз, ушуну кирешелүү бир ишкердиктин булагы десек да болобу? Ооба, абдан мага жаккан сурооду бердиңер. Бул абдан кирешелүү тармакта. Мисалы үчүн, бир үй бүлө 10 сотик немеге бир 5 метр квадрат жерге 20 килограмм сөөлжанды салып туруп, ухотту жакшы берип туруп карай турган болсо, ошол 20 сотик немеде 20 килограмм сөөлжанды беребиз да. Ошол 20 килограмм сөөлжаныбыз 2 ай 3 айдын ичинде 100 килограммдан ашып кетет да. 100 азаты булар 1-2 тоннага чейин биогумусту иштеп берет да. Бул сөөлжанды багып алгандан кийин 20 гектар, 30-100 гектар деген нерсе эчтеке болбойт да. Муну тез көбөйчү организм да. Булар гермафродит организм. Эркеги дагы жумуртка коет, ургасы дагы жумуртка коет. Аптан бат бүт табияттагы табигый калдыктардын бүт бардыгын бала жел могуз сук соргок организм да. Бүт кайра организмди иштеп чыгып, жер үчүн бүт тирик организмдердин ден соолугу үчүн эң керектүү болгон калий, фосфор, кальций, молибден, синекбор жана башка элементтер абдан көп да. Ошондуктан биз биогумусту салгандан кийин эч кандай кошумча азыктарга биз муктаж эмеспиз. Ошол жетет. Бир салгандан кийин 3 жылга чейин өзүнүн эффектин берет да. Азыр энди бир сурооду бердиңиз, абдан жакшы сурооду бердиңиз. Биздин сөөлжан баккан киши немелерибиз, үй бүлөлөр, дыйкан чарба фермерлер бир дагы банкротко учураган жок да. Бүт бардыгы алдыгы тез ылдамдык менен кетишти. Азыр уш күндө дагы сөөлжандары сезон тандабайт, улар сатыла берет да. Şu күндө жок дегени 20 000 сатат да бир күндө. Абдан чоң корпорациялар менен ишканалар менен неме кылгандар 1 миллион, 1,5 миллион, 800 000, 700 000 деген кирешелер таап, бүт баары жакшы немеге нукка түшүп калды. Баары жакшы, баары мыкты деген немеге жашоого кирип калды да. Эч кандай көйгөй жок. Акча күнүн кечеги күндүз мында акча иштелип чыгат да.
кече 24 саат боюнча акча товар оборот боло берет да. Демек бир аз эле мээнет кылып койсоң, демек кирешелүү бизнес булагы десек болот. Абдан бул аз эле неме керек да, мээнет керек буга дагы. Söylcandı, yamanı жасап тұрып, söylcanды салып, тамақ аштарын салып, суын эле беріп қойыз, ерте менен кечке, екі жолда суыны беріп қойыз, тамақ аш, бүттү табиғаттағы табиғалдықтарын жетіп көйгөй емес да, бұл бардығы бар. Оны чөнтөгүздөн ам сатып албайбыз да. Мусордун акчага айланышы керемет да, долларга айланып атат да. Бул нерсе ошондуктан мен дыйкан катары, легендаруу агроном катары ушу суранып кетер элем. Биз Кыргызстандын айыл чарбасын өнүктүрүп, мыкты жашайбыз. Эң жогорку деңгээлге чыгып, чет өлкөлөргө өндүргөн продукцияны сатабыз десек, биз биогумус багы неме кылышыбыз керек да, чыгарышыбыз керек. Биогумус деген нерсени кылыш бул мен азыр айтып отурам. Бул эч кандай көйгөй жок да. Эң бир жөнөкөй. Ар бир инсандын, ар бир дыйкандын колунан келе турган. Өзүнүн колунан келе турган иши. Неме эле эмес, бир инвалидтер дагы отуруп алып туруп, коляскада иш кылса боло берет. Дагы бир немени оорукчан болуп, жыл бою эшикке чыкпастан ушу үйдө бүт стресске кабылып, оорунун дагы оорушка күчөшүгө неме болуп турган инсандар көп да. Бүт ошол немелерге дагы алып чыгып коюп, бир көп эмес бир 2-3 метр квадрат жерге алып чыгып коюп, креслого отургузуп коюп, коляскага отургузуп коюп, ушундай кылганда болсо, бир абдан булар бир чоң мотивация алып туруп, бир энергия алып туруп, булар дагы бир башкача таза органик жашоого кирип дагы мындай жакшы болуп кетип аткандар көп болуп атат да. Канчалаган оорулукчан кишилер мага кайрылышкан, неме кылып туруп, ой биз жакшы болуп калдык. Бул сөөлжанга киришкенде, бакканда адам өзү бул неме менен ооруп калат да. Сөөлжан оорусу болуп калат да, кызыгып калат. Кече күндүз ойлогон немеси максаты бир гана, мен органик чыгарамын. Мен узак жашаймын, мен байымын деген максатты коюп алыш кылып ататтар да. Ушунчалык бир башка немелерди мындай сыйкырдуу күч көргөн эмесмин да. Бул ааламдан келген бул абдан бир күчтүү күч да. Чоң рахмат. Анан бүгүнкү күндө ушул биздин дыйкандардын ушул органикага бүгүнкү күндө суроо талабы кандай? Азыр биздин органикага өзү ички рынокто абдан суроо талап жакшы. Бири-бириден алып эле, бири-бириден алышып эле көбөйтүп, азыр Кыргызстандын бир 30% калкы, мен айттым 1,5 миллион калк сөөлжан багып атат экен. Биз статика боюнча териштирүү жүргүзүп неме кылып көрдүк да. Энди бул нерсе деген нерсе эч кайсы бир неме мынчалык тез секирек менен жумушчу ордуну таап, жакырчылыкты жоюп немени кыла алган эмес да. Бирок дүйнө жүзү боюнча өнүккөн мамлекеттерде, мына Америкаларда, Японияда, Германияда, Англияда сөөлжан багышаттар. Абдан айыл чарбанын экономикасыны чоккуга чыгартканда, өндүрүштүн бүткүн дүйнө жүзү боюнча өндүрүштүн 70-75%-ын айыл чарба берет да. Мына өнүккөн мамлекеттерде айыл чарба биогумус сөөлжан багып, органик башка немелер дагы көп да. Тарым немеге этапка өтүшүп алып, абдан жакшы өнүгүп, жакшы немеге. Мисалы үчүн Американын өзүндө таптакыр Калифорния штаттарында аптека жок экен да. Таптакыр медицина немеси жок экен. Баягы медицина. Себеби адамдар бүтүндөй өмүр бою бала төрөлгөндөн өлгөнгө чейин органика жейт экен да. Организм таптаза, боор, бүт ички органдарыбыз бүт бир таптаза экен да. Булар чыпыдан бир суу алып, өрттөлүп, ошондой мындай бир чыпылардан гана неме болот экен да. Адамдардын эң алдыңкы жашоо 140-130га чейин жашайт экен. Орто жашоо 90 жыл экен да. А бизде барган сайын химикаттарды жеп 65-тен де 63-кө түштүк. Эгерде ушинтип химиядан арылбай бара берсек, биз 45 жашка орто жашоо чыгып калышы дүйнөлүк неме маалыматтар берип атат да. Ошон үчүн биз тездик менен өзүбүздүн колубузда, акыл эсибизде органикага өтүп алышыбыз керек да. Бул органикага өндүргөн продукциялар дагы абдан кымбат да, дүйнөлүк базарда абдан кымбат. Мисалы үчүн помидорлор бизде 25-30 сатылып аткан болсо, мисалы үчүн да энди мына чет өлкөгө таза курамында нитраты жок болуп неме баргандан кийин 120-130 да канча эсе кымбат болуп атат да. Биздин машу Кыргызстанда мусулмандардын бир немеси бар да, биздин аң сезимибиз бар да. Арзан эле деген сөзүбүз бар да, биз арзанга умтула беребиз да.
Арзанды шоруысы татыбайт деген мақал бар. Бұл арзандың немесі де içinde бүт химикатталғанда, бүт аужа арзанды алып тұрып, 25 сомға помидорын апарып алып тұрып, 5-6-тасын жеп içindегі нитраты көп жеп алып тұрып, абазан немеге больницаға тұрып 5.000-6.000 неме өсіп кетіп жатады. 25 сомға алып тұрып 5.000-6.000 организмді жақшылап неме қылып отырмыз да. Ушундай немеден біз шығышыбыз керек да. Чоң рахмат. Анан ушул акыркы күндөрү ушул Баткен жергесинде күн өтө ысык болду да, анан өсүм тала эгиндери дагы өзгөчө курт кумурскалар дагы өтө көп басып кетти деп бизге маалыматтар келди да. Бул боюнча анан ошол курт кумурскалар көбөйүп кеткенде органикалык жактан дарылоо да мүмкүн болбой калды, химикат менен дарылап атабыз деп калды да. Ошол боюнча сиз ушул илимпост катары айтсаңыз, ушундай курт кумурскаларды көбөйтүп албоо үчүн дыйкандар биринчи кезекте эмне кылыштары керек? Енді мен адыс қатары, көп өмір бойы шу талаачылыкта, тала жумуштарымен иштеп жүрген киши катары айтар элем. Биздин Кыргызстанда ошол катары Баткенде дагы адыстер жетишпейт да. Ар бир эгин талага помидор эгиби, картошка кандай немелерди экпесин, өзүнүн вегетационный периоду бар да. Mana быйылкы жылда аптан ысык болду. Бардык эле немелерде мындай немелер болду. Кудайга шүгүр, суу маселеси чечилип калды. Бир жадан көйгөй баягы зыянкечтердин көп келиши болду да, түшүмдүүлүктөн аркага кетишиге өзүнүн терс таасирин тийгизип койду да. Бизде энтомологдор бар. Ошону прогнозда бере турган прогноз агрономдор бар. Ошону мисалы үчүн совкалар учуп келерди. Прогнозду сөзсүз түрдө адыс айтыш керек да. Мисалы эрте жазда немелери көпөлөктөр, зыянкечтер учуп баштайт да. Учуп тукумду кое баштайт. Тукумду койгондон кийин тукум өзүнө этабы жеткенден кийин личинка чыгып анан кийин курт чыгып бүт бардыгын басып коюп атат да. Ошол немеге күн ысыйбы, ысыбайбы, ошо этапка жеткизбестен алдын ала кам көрүш керек да. Ошо прогнозис чыгып агроном айтыш керек да. Эч шалакылыктын кереги жок да бетте. Биздин айыл чарба департаменттерде адистер акча алып ошо жерде өзүнүн бала чакасын багып отурушат да. Мен айтамдай көп жылдык тажрыйбам менен айталам да. Элге чыгып түшүндүрүш иштери абдан айыл чарба департаментте агроном тарабынан аз болуп атат да. Мен жогоруда айтып өтүп кеттим. Ошо совкалар марттын 15-ден учу баштайт да булар. Учу баштап туруп, бир 10 күндүн ичинде өзүнүн бүт кылар ишини кылып, өсүмдүккө зыян бүт жалбырактарынын астыга, мөмөлөрдүн, бая мөмө байлап аткан немелерин, гиластарын, шаптоолорун, ошо мөмө байлаучу немелерге, тумшуктарга бүт өзүнүн тукумдарын коюп туруп, полный немени, мөмө жемиштердин жараксыз болушуга өзүнүн немесини тездик менен тез неме коюп туруп, этабы түгөгөндөн кийин башка немеге кетишеттер булар. Ошонун ичинде биз иштеп калышыбыз керек да. Анан азыркы ушул күндө биз химикаттарды абдан колдонуп атабыз да. Неменин химикаттарды көп колдонуштун кажети жок. Мен азыр ушул күндө өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүн көтөрүүдө органиканын ролу деген бир методикаларым чыкты. Энди өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгүнү зыянкечтерин кырууда органиканын биологик метод деген жаңы бир дагы методика иштеп атам. Өсүмдүктөрдүн зыянкечтерин кырууда биотехнология деген бир неме жазып атам. Кудай буйрса аз калды, жакында бүтөм басмадан чыгат. Биз мисалы үчүн картошка, колорадский жук жейт да. Ошону картошканы өзүнүн эле баягы картошкасын терип алгандагы өзөктөрү, тамырлары, жалбырактары кабайбы? Ошолорду кайнатып туруп эле, азыр ошо сезон башталды да. Азыр кайнатып туруп картошкалар пишип, немелери бүттү. Муну айыл чарба баягы немелерди жандыктар аз эле жейт муну. Кайнатып туруп, жакшы неме кылып туруп, падабаларга, бочкелерге салып, кайнатып, өтө эле кайнатпасты керек. Былт этип эле койго эмес, орто немеден неме кылып туруп, сүзүп, подвалга алып кирип койсок, эрте жазда картошканы эккенде март айынын акыркы апрель айынын башталышта картошка чыгып калганда жук келип түшүштү баштайт да. Ошондо баягыны секин себип өзү аппарат менен муну сүзөбүз, абдан сүзөбүз, кайра сүзөбүз, колорадский жук түшпөйт. Малдын сейдеги абдан ушу биз эч качан пайдаланбайбыз да. Өтө айыл чарбага керектүү ушу малдын сейдиктери ham жакшы биологический дары дармек болуп берет да. Ошолорду баягы ширелерге чачышыбыз керек, калемпирлерди неме кайнатып беришибиз керек, баягы ачуу калемпирлерди, шубак деген өсүмдүктөр толгонтоо бу тема боюнча дагы бир жакшы кеңири
маалыматтар берем. Ошолорду пайдаланып туруп, өзүнүн кыш için немеде сактап, подвалда сактасак, абдан укмуштуу, күчтүү, эч кандай. Демек өзүнө өзү эле кайра иштетсек болот. Ооба, көрдүңөрбү? Шундай бир табияттын законуга там бериш керек да. Мисал үчүн, ошо картишканын немесини колорадский өзү эле кырып жок кылып берип атат. Мана ширелерде. Шире абдан шире, помидор үчүн менен шире 70% нерсени шире ашмалтайын чыгарат да. Ошого ушу баягы эле биздин баягы кайнатмаларыбыз, анан малдын сидигини биз топтошубуз керек да. Чоң рахмат. Келечекте органиканын орду боюнча Энди келечекте органиканын орду кандай болот экен деген мен дагы көп ой толгоолордо жүргөн кишимин да. Бирок мана жакында bir жуманын аралыгы болду. Мен жогоруда айтып кеттим. Чолпон атада абдан чоң тренинг болду. Тренингде немеден Италиядан, Пермден келген немелер неме кылышты. Абдан дүйнө жүзү боюнча абадай, суудай нерсе керек болуп турат экен да бул нерсе. Келечекте сөзсүз түрдө бир дагы химиядагы өзүнүн орду бар. Башка жактарда орду бар. Бирок айыл чарба толугу менен немеге өтүш керек. Милдеттүү деген өзүнүн килтеген дүйнө жүзүндө орду бар деген бизди ишеничке неме алып келип, неме абдан чоң мотивация берди да. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин убакытта соңуна чыгып бара жатат. Ошондуктан биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган оюңуз болсо, сизге эркин микрофон берели. Ушул элге, ушул айыл чарба тармагы боюнча, органика боюнча кайрылуу жасап алсаңыз болот. Урматтуу дыйкан фермерлер, мен силерге адыс катары, окумуштуу катары ошо айтып кетер элем. Mana жақында байма-бай немелерде дүние жүзүдөн окумуштуулар келип, биздин Кыргызстанда бүт дыйкан фермерлерди органикага болгон көз караштарды, органиканын келечеги кандай болушу боюнча тренингтерди өтүп, жакшы немелерди кылып атат, иштерди жасап, биздин өнүгүшүбүзгө чет өлкөнүн айыл чарбанын өнүккөсү абдан окумуштуулардын салымы үчкүндө эбегейси чоң болуп атат да. Биздин өзүбүздүн адистерге караганда чет өлкөдөн келген тренингдер абдан жакшы тренингтерди өтүп берип, жакшы бизде мотивацияларды берип атат. Мени чакырып кетер элем. Ушундай чет өлкөдөн Испаниядан, дагы Пермден келген окумуштуу органиктер 24 сентябрь күнү бизге дүйнөлүк масштабтагы сертификат лицензия берет. Мен чакырып кетем, Баткен областы жана Кыргызстан боюнча органика менен эме кылып аткан, шугулланып аткан кишилер кааласаңар ошол окууларга барып катышып туруп сертификат лицензияны алыш керек да. Канчалык немен көлөмү чоң болуп, мен айтып атам, миллиарддаган миллиондогон тоннада биогумустар чыгып атат, биогумуска пышканы жер жемиштер чыгып атат деп. Биздин документибиз болмоюнча, биз паспортубуз болбосо Бишкекке уча албайбыз оштон. Ошол сыңары биз сертификат лицензияга ээ болушубуз керек. Эгерде кызыккандар болсо, ошондой тренерлерге катыштырганга менин толук немен бар, мүмкүнчүлүгүм бар. Дагы бир чоң бир жаңылыкты алып келдим. Мен Баткен областыга неменин биздин министрлик, айыл чарба министрликтин астында айыл чарба департаменти иштеп атат да. Ошол департаменттин жетекчиси эже органика боюнча неме баягы серепчи болуп, бизге советник болуп иштеп бербейсизби деген бир сурооду койду. Мен ойлонбостон эле макул деген эмемди бердим. Себеби бул нерсе мага керек болуп турганда, Кудай кааласа биз жакын күндөрдө ишке салабыз. Бүт бардыгын акты акка, караны карага коюп, биз мени кызыккан кишилерге бүт сертификат лицензияларды алып бергенге жардам беремин. Эч кандай көйгөй жок, бардык маселе чечилди. Биз да сизди куттуктайбыз, ошол жакшы иштеп бересиз деген ойдобуз. Сиз бул тармакта көп жылдардан бери иштеп, элге өзгөчө салымыңызды, айыл чарба тармагына өзгөчө салымыңызды кошуп келе жатасыз. Анан бизде бул жакта көптөгөн телекөрүүчүлөрүбүз ушул тема боюнча суроолорду узаттыр. Мен сизге суроолорду берейин, сиз кыска жооп берип кетсеңиз. Ушул сөөл жандын ямасын кандай жерге даярдаса болот, жанага сууну кантип беребиз дептир. Кыска жооп бериңиз. Сөөл жандарын жашай турган жерини көлөкөлүү жерге неме кылышы керек. Анан сууду биз эрте немеде, азыр күн ыстык болуп атат. Күн чыккандан чыкканга чейин, күн батканда 2 жолу беришибиз керек. Анан кышта кажети жок.
Анан өндүрүлгөн биогумусту кандай жол менен сатууга болот? Биз өндүрүп сата албай жатабыз дейт. Энди туура бул маселени көп жерлерде козгошуп атат. Баардык неменин бизнестин жүрөгү реклама. Рекламасыз бүт жашырынып жаткан булар өлүк бизнес деп айтылат да, менин тилимде да. Ошон үчүн рекламаны бериш керек. Чындыгы да, чыныгы таза органик жол менен рекламаны берсе, бүт бардыгы бири-бириден алып азыр аптан күчтүү кетип атат неме. 10 сотук картошкага биогумусту кантип колдонууга болот деп узатыптыр. 10 сотук картошкага биогумустан баягы уругуну биогумуска чылап туруп эле бизде экономичный болот да. Ошо немени өзүгө эле берсек, картошка өзүнүн балалык эле кезден өзүгө керектүү бүт азык заттарды алып, иммунитети көтөрүлүп, абдан жогору немеде 25 күн алдын пишип берет, базарга алдын жыгат. Курт-музга зыянкечтерге чыдамдуулугу күчтүү болот, сууга болгон муктажы аз болот. Анан сууну кантип беребиз, үстүнө эле чачабызбы деп соол жана. Немени баягы булар жеткисине мен айтып атат окшойт да. Эгерде неме кылып жеткисине кыла турган болсо, баягы неменин картошка келген немесиге баягыда кичине чуңкурча яман жасап туруп, сөөл жанды неме ошо биогумус салып туруп, аралаштырып туруп, түнү шарпат суу кылып бериш керек түнү менен. Бул жерде сиздин номерлериңизди да сураган телекөрүүчүлөр көп экен. Биз WhatsApp'тан сиздин номериңизди алып калып берип коебуз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин убакыт дагы соңуна келип жетти. Эжеке сизге ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым ушул элибиздин дени сак жашоосу үчүн бул органиканын орду өзгөчө деп баса белгилеп кетсек болот. Ар дайым ишиңизде ийгиликтер коштосун. Ар дайым бизге келип өзүңүздүн жакшы жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп туруңуз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Асылкан Махамат кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.